Темирлан, Темирлан, Темирлан. Жакшы элеби? Сен спортчен экенсиң. Анан 2 ай жашайсың келтирди. Өзүм өлгөн жатырмын дең. өлбөй эле коюңузчу. Эмнеге? Сиз эсиңиздеби? Ушул жакта жаткансыз. Жер белечи. Ушул жер. Же ушул же тиги киши жаткан жер болуш керек. Жүрүңүз. Ушул жер. Отуруңуз ошо. Ошол убактагыдай болуп олтуруп, бир эскерели, Отуруңуз. Темирлан, биз баштаган жерге келдик. Ушул жерде жаткансыз. Сиздин азыр убакта байкебиз дагы жатат. Дем алып жатат окшойт. Сиз бирок ооруп жаткансыз аябай. Ооруп жаткан. Кыргыз элибиздин дуасы менен Аллах шифа берип, ушинтип жаркырап отурасыз. Костюмуң аябай сизге жарашты. Башкы биз жолуккандан мурунку сиздин басып жүргөн кадамдарыңызды айтып бересизби? Кандай болгон? Башында жакшы эле келгем айылда бир аз больницада жаттым 20 күн. Андан кийин ошо больницадагы эмелер, врачтар ошо болду, дарылап албайбыз. Барсак деле уже кеткиле, уже болбойт. Сен больницадан чыгарып коюшкан. Анан мен шаарга келем. Шаарга келгенде деле ичим жок болчу. Анан кийин шаарга келип биякта жүрдүм, жаштакка эле базы эле. Бир аз убакыт иштим. Досторум менен ичип, күндөн күнгө ичим шиший баштады. Тияктагылардын айтканын ишенип турбай эле, сүйлөп турбайм. Ошо менен мас болуп таза жатып калганча деле ичкен жок. Просто мен берде жаткан себеби мен база албай ала пешок өткөн. Эки көзгө өтүш 10 метр басышыма кыйын болчу да. Ишимен база албай калгам, бияман жатсам деле оруйт, чалкаман жатсам түйүлөт, бияман жатсам дем жетпейт. Бир 10 метр базам жолдо. Көчөнүн этегинен чоң мешок картошка көтөрүп келет го. Ошондой чарчап келип отурам да. Өзүмөн үмүтүмдү үзүп койгом. Андан кийин бар Кудайдан үмүттөнөм. Сиз ошо Аллахтан себепкер болуп бизди жөнөткөнгө сиз ишенесизби? Ишенем. Бул жерде жатканымда бирок мен азыр монтип отуруп сүйлөйм. Жашнакай абалда азыр ичим жок экен, Кудайга шүгүр. Баары жакшы, эч жерим оорубайт. Ошо Кудайыма шүгүр. Ошо Кудайым сиз экөөбүздү жолуктурганыма дагы Кудайга шүгүр дагы. Аллахтын буйругу. Аллахтын буйругу. Биздин элибизди аябай дуа кылды. Миңдеген кишилер дуа кылды. Аллахым шифасын берсин деп комментарияларды жазып, жаш эле бала экен, 30 жаштагы бала айыгып кетсин, келечек кенен бала чакалуу болсун, биз себепкер болуп калайлы деп биз ниеттенип бүгүнкү күнгө чейин биз ошонун баарын ушундай болот деп аябай ишенгенбиз. Бактыбек Мойдонов бизге аябай жардам берди. Инимдин ушинтип бутунан туруп, ушинтип кайра элге аралашып, ушинтип жүргөнүнө ушулар себепкер. Ушуларга ыраазычылык. Башында аябай жардамга муктаж болуп, иним ушундай оор акыбалда жатканда ушулар чалып, эже Темирландын акыбалы кандай, эмне болуп, кандай болуп калды, акыбалын сурайлы деп чалдык элек деп чалганда мен ошол күнү ыйлап отурат элем, эмне кыларымды билбей, каяка чалаарымды билбей, кимден жардам сураарымды билбей ыйлап отурган кезде ушул балдар чалып калды. Бирде ишенип, бирде ишенбей, силер мага жардам бересиңерби? Чын эле иним ушундай акыбалда ушу көчөдө калыптыр, жолдо жатыптыр, акыбалы оор экен, издейин деп аткам, издегени чыгып аткам деп айтсам булар эже жардам беребиз, сабыр кылыңыз, мына биз да чыгып атабыз, сиз да чыгыңыз, биз да издейбиз чогуу деп чыгып жаткан кезде кайным дагы чалып калды да. Жеңе ушундай иниңизди көрдүм, эмне жерде жатат, без сознания, кыйналып жатыптыр, келесиздерби деп ал да чалып калды. Ошондо мен өзүм
Кудайдан ушу түзмө түз жардам болуп атканын аябай сездим да. Бирде ишенсем, бирде ишенбей жолго чыктык издеген кайнеме чалдык, кайра ошол жерде кармаптыр, ошол жерде туруптур. Биз баратабыз деп мен ойлогондон да жаман экен акыбалы. Көрүп өзүмдү жоготоюн деп барып өзүмө келдим. Биринчиден тааныган жокмун. Көздөрүнөн тааныдым да. Кимде акыбала кандай жетип калганын да өзүм таң калдым. Ошол жерден оор эле болду бизге. Аңгыча болбой эле бул балдар келип калды. Скорыйны күттүк, скорыйлар келген жок. 6 больницаны кыдырдык, больницаларды алган жок. Аябай кыйналдык ошол күнү. Мен чынында эле ачык айтканда ошол күнү өлүп калат го деп ойлодум да. Анан бул балдар мага аябай жакшы сөздөрүн айтып атты. Машинада баратып дагы айтып атты. Буйруса темирлан жакшы болсо, ушул машинама салып, башын люктан чыгарып шаар кыдыртам. Буйруса көрөс, темирлан жакшы болот деген жакшы сөздөрдү айтты эле. Ошону больницадан чыккандан кийин аткарды. Биз больницадан чыккандан кийин ушундай кубанычтуу күн болду. Аман эсен алып чыгып баратканыбызга сүйүндүк. Мындай жардамды мен бул балдардан күткөн эмесмин, ишенген эмесмин. Чын эле жардам береби, бербейби деп. Азыр Кудайга шүгүр, иним зыңкыйган красавчик бала болот иниңиз. Костюмшун кийгизип шаар аралайбыз деди эле. Ал максатыбызга да жеттик. Кудайга шүгүр, балдарга ыраазычылык. Ушундай азамат балдар жашоодо көбөйө берсин, максаттарына жете берсин, иштерине ийгилик. Оорубаңыздар. Ушундай инимдин тагдырын эч ким кайталабасын. Эч кимге каалабайм. Оор турмушту, ушундай ооруну эч кимге каалабаймын. Ушул балдардын аты менен, Аллахтын жардамы менен, каалоосу менен иним жакшы болуп, буттан туруп, элге аралашып атат. Баарыңыздарга ыраазычылык. Эң негизгиси балдарга ыраазымын. Рахмат ушу балдарга. Бакытбек Мойдунов перезагрузка деген передача Аллахтын буйругу менен бир кишинин өмүрүн алып калып атат. Бул оңчук эмес. Кече биз менен чогуу болдуңуз. Ошол күн жөнүндө айтып берсеңиз. Ордон сыртка дагы чыккандан кийин аябай жакшы нерселер болду. Өтө жакшы нерселер болду. Мага жакты. Эз алдым. Бир жомок сыяктуу эле түш көрүп кайра тургандай эле болдум да. Ушул жерге жатып, база албай жүрүп, кыйналып жүргөндөрүм жаман түш көргөндөй болду. Негизгиси биздин максат намаз окуп кетсе, келечекте имандуу кыргыз жигиттер болсо, өлкөбүз өнүксө деген максатта бул программаны баштаганбыз. Биздин жаамат менен Жакшы передача. эл колдоп берди. Рахмат. Аллахым өзү колдоп сизди айыктырды. 2-3 күндөн кийин бул медресеге барып келейин деп атам. Намаз үйрөнүп, Иншалла. андан кийин уже намазды улантып, кайра ушундай жашоо келбегенге астыга умтулуп, жакшы жашоо умтулайт. Кудай буйрса, ошого жетсин. Айтканыңыз келсин. Ошентип биздин программабызды утканыңызга бизден белек бар. Программабыздын бүтүшү акыркы моментинде бир кичине көзүңүздү жумсаңыз, колуңузду сунуңуз. Эми караңыз, эмнеге? Буйруса ушул $100 кийинки сиз жардам берген кишиге берип салышыңыз керек. Кийин ооруп сыркап аткан кишиге, кийин келечекте өнүгүп өсүп кетсеңиз, Кудайым буйруса сиз дагы көп адамдарга жардам берип, ушинтип $100 берип, сүйүндүрүп коюшуңузду биз тилектешпиз. Аллах разы болсун. Алла разы болсун. Сизге дагы бир жолу ден соолук, өмүр бою жаркырап жүрөбүз,